Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Арчебеш конушунда турам. Бул Чортаков көчөсү, ылдыйдан магистралдан түптүз чыгып келе бересиздер. 176-нын конечныйине келесиздер. Ушул жерде мына навайкана, бул жакта магазин, мына жерде 176 маршруттук каттам, автобустук каттамдардын конечныйи. Ушул жерден солго буруласыздар. Бурулсаңыздар, мына кызыл крыша үй бүткөндөн кийин эле 17-көчө. Солго бурулсаңыз, оңго бурулганыңыздарда эле экинчи үй болуп калат сол тараптан. Ушул жерден үй сатылат. Тугандар, биз сатыла турган үйгө да келдик. Участогы кенен экен. 17-көчө 45-үй. Эки кистен да ушинтип чыгат. 176-нын конечныйи. Бул жерде 2 автобусный линия келет экен. Плюс 176 маршрутка асфальт түшери келип токтойт. Асфальттан кийин бир 100 метр үйгө чейин. Так, бул жакта мечит бар экен. Ыбрайым Абдрахманов көчөсү. Бул болсо 17-көчө. 17-көчөдөн эле экинчи үй экен. Бул угловой үй. Андан кийинки 45-даректеги үй. Турасы 20,5 метр, 20 метр 40 сантиметр деди эси. Документально 8 соток, по факту 9-дан ашыгыраак экен. Бунун тушунда болсо, тугандар, мына детский площадка кенен, бул жерде бүт ойногонго шарт бар экен, балдар ойногонго. Коопсуз, аябай жакшы. Газ, суу, свет, канализация келген. Канализация кошо дагы бир септик түшүрүп койгон экен, баягы колодец. Өзүнө да атайын ушул үйгө. Бул жактан суу, газ бар, свет бар. Интернет, прожектор, бүт бар жакшы. Тоого жакын, таза аба, салкын, аябай сонун жерде. Арчебештин мындай аябай баалана турган жерде. Тугандар, сразу басын айтып кетейин мен, басыны $210 000 сурап кеми бар. Үй эскерек дейт. Үйдүн ичин тартыштын кереги жок. Участок узуну 46 метр экен. Турасы 20 метр 40 сантиметр. Так, бисмилла деп кире берели. Дарбазадан киресиздер. Бул жер стяжка. Оң жагында тапчан, нар жагында летний кухнясы, 4 комната үй дейт. Каалаган ушунда жашай берет. Каалаган бузуп салып, любой участоктун любой жерине үй салып алса болот экен. Сол тарапта көмүрканасы, отункана. Бул жер стяжка, гүлдөр отургузулган, суу чыккан. Үйгө бул жагынан кирет экен. Эми 4 комната средний ремонту менен үй бар экен. Азыр эми сатып кетем дейт. Анан баасын $210 000 дедик. Алмашуу вариант үй машина болсо бир $10-15 000. Калганына акча берсе алмаша беребиз деп ээси түшүндүрдү. Так, тугандар, бул жакта сыртта летний душ дейт. Анан бул жагында бак бар экен. Көрдүңүздөрбү? Бак өтүп көрсөтөм. Мындай үйдү көптөн бери көрө эле келем. Качтыр. Коёндорду караңыздарчы. Сонун экен да. Мынакей. Жаап коюш керек экен. Так, участок кенен, 4 тарабы тосулган. Бул жактан болсо мына алма, өрүк, баягындай кантек өрүк деп коет. Үстүндө эле как болуп, даяр бышып калат. Катып түшөт, ошондой өрүк бар экен. Бул жерде бак дарактар жетилген. Баягы багы менен үй дей турган сонун бактар. Бул жагында тоокканасы, анан бул жерде кладовка. Отун майда чүйдө стройматериал, арткан стройматериалдар бар экен. Так, баасы $210 000 тугандар. Сом менен өзүңүздөр чагып көрүңүздөр. Алмашуу вариант только машинага дейт. Бир $10-15 000 машина, калганы акчалай бериш керек экен. Срочно шашылыш тугандар. Арчебештин жакшы жери. Анан бул жерге мен салып баягындай үй салып сатам дегендерге дагы аябай сонун. Ширина 20, флажок участок кылып, төрүнө бир үй, бул жака бир үй салып сатсаңыздар болот. Азыр эмеде өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул жакта участоктор өзү негизи сотиги 22-23 миң доллардан $25 000 чейин ушундай жерлер. Анан уже асфальтка жакын, Шаралиев көчөлөрүндөгүлөр уже $30 000 чыгып калыптыр. Андыктан тугандар, биз керектүү маалыматтарды бердик. Калганын ээсинен өзүңүздөр сурап аласыздар. Бул жакта өтүп тартпай эле кой дедик. Бул жакта ошол летний кухнясы, тапчаны, анан бул жакта үй бар экен. Үй бир 4 комната деп түшүндүрдү окшойт. Бул жак тосулган. Сонун мечит жакын, мектеп, 2 мектеп бар экен. Шаралиевде бир мектеп, бул жерде бир мектеп. Анан мына Абдрахман көчөсү менен түптүз чыксаңыздар, Шаралиевадан кийин наркы Баха көчөсүнө чыгып кетсе болот.